Қалайчы апа? Келіңіз. Рахмат. Қандайсың? Жақсы, чай ішелі келіңіз. Жақсы айланай. Жақсы болғаның жақсы. Қандайсың апа? Жақсы. Ай, жаң күні тұрып атқандай болды келе. Түш болып кетті мына. Ай, күнден күнге уақыт ылдамдап баратқандай да. Ештеңе де қылбаймыз. Бірақ уақыттың қандай өтіп кеткені белгісіз. Ошаны айтпайсыз ба? Қандайсыздар? Мен ертеңгі тамақ дайыр болып қалды. Түшкі тамақ. Апа, мен үшін ертеңгі тамақта. Ай, апа, сіз аябайлы жұмшарып қалыпсыз. Ай, мен мұрын шуге алдай олып түшке чейін ұқтасам. Ой, білбеймем не олмақсыз. Не олмағылым? Мен кетір төлеймек борсыз керек. Ой, қойшы, айланай, мен аншалыққа шейін бармақ емеспін. Егерде мен кетіртіп тұрған болшы осы мұна әрі сұлу келінді кетіртеймін. Мені? О, сені? Неге? Аябағандай жақсы келін болып отқандығың үшін да. Қонысшы апа, жақсы келінесің? Рахмат. Жоқ дегенде ұшыны мойның алып қойғандығың үшін чоң рахмат бағам. Мен қанша айтам, мына сайқалды қарап тұрып, қандай келін болғанды үйрен деп. Апа, менге ұқсашпайды, қанша әрекет қылдым. Менге ұқсашпайды жем. Ай, баял. Мен деле дағылы әрекеттің үстінде жүріп, сен бұйырса дағы да көпчіл әрекет қылышың керек. Сен дағы көпке чейін әрекет қылышың керек. Мен бе? Жоқ, мұна мен әрекет қылышым керек та. Бұл үйде сайқалдан башқа жақсы келін жоқ. Ал эми өкөңөрдү жақсы келін деп айтыш өте қиын да. Жеңе, жеңе, жандың бір сайқалды байқап жүрем да, байқадыңыз бі? Не болып тұр? Апам айтты ғой, сайқалды қарап үйрен келін болғанды деп. Осыған ешіле түсінбейді, қандай болып жүрді? Ай, баял, сен екеуіміз қанша әрекет қылсақ та бары сайқалдай бола алғайсың. Айткен сайқал деген не бере келдің да? Бары қандай күнде апа барғанын жақсы көреді. Ай, жеңе, мен де жашым қалып атан. Емне аласы жақсы көрді? Емне.
Апам жакшы көрсө, Санжар да мени жакшы көрүп, билеттерди берип, эми апам үчүн. Ой, кыял. Ай, анда кыял сенчи. Дагы далай аракет кылышың керек. Ай, кыял, ор десесиң да. Бул жер таза экен го. Бул жакта жыйналыптыр. Vita гемодиализ борборунда бардык шарттар талапка ылайык каралган. Бейтапты тейлөө сапаты эң жакшы. Профессионал, өзүнүн ишин билген медициналык кызматкерлер сиздерге сылык мамиле кылуу менен кызмат көрсөтөт. Атайын кичи автобустар менен үйдөн алып, кайра үйгө жеткирүү кызматтары бар. Токмок Бишкек, Карабалта Бишкек жана Бишкектин айланасындагы бардык жаңы конуштар маршруттук чиймебизде камтылган. Бизден дарек, Бишкек шаары, Байтик Баатыр көчөсү 36. Кандайсыз ме? Кандай? Шыпырдың кармап алып, не кылдыңыз? Үй жыйнайын десем, сайкал бүт барып таптаза алып жыйнасың. Баягы эле жакшы келин болушунун темасы. Билесиң да апамды. Негизи апама жагыш кыйын билесизби? Бирок апама жаксайчы. Жашы жеңилдек чет го. Жеңе, сизчи Санжар байкем эле жакшы мамиле кылсаңызчы, сизди апам жактыра баштамак. Санжар байкем жакшы эле мамиле го. Сиз ошонтип ойлойсуз да? Сиз просто Санжар байкемди контролдоп алгансыз да? Чын? Санжар байкемди эч ким контролдой албайт. Сиз ошонтип ойлойсуз да? Болбосо Санжар байкемди сиз контролдоп алгансыз. Көрдүңүзбү сени? Мына, ошон үчүн чоң апам сизди жактырбайт. Апамды да жактырбайт. Анткени апам экөөңөрчү чоң апам балдарын контролдоп алгансыңар. Ошон үчүн чоң апам деген биздин үйдө шеп. Ошон үчүн силер шептин бийлигин тагышатпайсыңарбы? Мен эч ким тагышкан жок. Сен ойлонуп көрсөңүз, мисалы да сен. Эртемен кептин бар, эртемен туруп коюш эмес да. Бул эртемен туруп чай коюп коюш, бул жөн эле шылтоо. Айчы. Чын. Тасаңшы. Жатасыңан чалкалап. Жатам чалкалап. Сакшы айтчы.
Сен өзүңдү жакшы келинмин деп эсептейсиңби? Ооба, мен сонун келинмин да. Жаман кыйынсың го, Аябай кыйынмын. Сакиш, билесиңби мен сени 5 мүнөттө жаман келинге айлантып койгом. Кантип? Бат эле ал, оңой эле ал. Бат эле. Сен жумушка кеткендечи? Ары бери басып кооранып жүрө берем. Сакиш мени тажатты. Сакиш менин нээриме жетти. Сакиш мияка чыгып кетти деп ары бери басып жүрө берем элдердин көзүнчө. Ана элдин баары сени ойлой баштайт. Сени жаман көрүп, сени көбөп кеткен кишидей баары карай берет. Анан сен жумуштан келгенден кийин "О, жан, не кылайын? Не кылайын?" деп аябай ушинтип коем. Анан сен бир нерсе айтсаң мен шарт эле тура калып кыла коюп, тигинте коюп, мынте коюп, "О, жан, мен" деп коем. Апам көрөт да, апам сокур эмес да. Анан сен ичиңе мен манасты башкарып алдым деп ичиңе сезип жүрө бересиң. Анан апам байкайт, апам карайт. Анан кийин чоң апам карайт, чоң апам апамга шыбырайт. Анан экөөлүп карап сени текшеришет. Көрдүңбү? Жаман шумшуксуң, эй. Шумтуп чаппай жүр деп мен сага канча айтам, Кетчи бар. Тамак даяр болду я. Кел отур. Азыр ичебиз. Чоң апа. Тиги кыял жеңем айтам. Ойсоңду эле мондай кийимдерди киіп эле монтип жүрчү эле халат кийип оңолгонго дейм. Iya. Ай бала. Сен жанагыраки биринеки жаман аялдардай болуп, келиндерге асылбай, өзүңдүн ишиңди кылчы, Мен өзүмдүн ишиме эле кылып атам, чоң апа. Просто үйдө мындай өзгөрүүлөр пайда болуп калса, ушуну айтып атам мен. Үйдүн ичинде өзгөрүүлөр пайда болсо, келиндер өзгөрсө, демек ал эркектердин таасиринен болот да. Эмне ошондо Санжарбай экен? Жеңиме бир нерсе кылып атабы? Ким билет? Санжардын эмне кылып атканын. Мен да Сакишти өзгөртсөм деп атам анда. Эмне болуп? Сиздерге жаман көрсөтөт экен. Эмне болуп? Жаман көрсөтөсүң, жакшынакай эле жүрсө. Байкап турсаңыз азыр. Карап турсаңыздар. Сайкал, суу алып бер койсун. Азыр, Рахмат жан. Рахмат. Анас, чүн турчу. Не отасың жан? Алтышка мой мен. Жалбарасың го, эмне жаным деп. Ай жана Санжар да ошондой. Басса турса эле жалына берет. Сакиш байкадың да турабы? Сактат этиң кандай түшүп баратканын. Бала. Чапчылып аласың да, калжаңдабай жөн отурчу. Сизди байкап турбуз дедим, апа. Келиңиз ушунтип эле мен бат эле. Жаман кылып ком мен. Ай. Сен эле жалып калсаң эле биз Сайкалды жаман көрүп калабызбы? Булар ушундай. Эми сенин кичине эмең мындай түшүнүгүң жетпей атпайбы? Мына биз өзүбүз жалынып, жалбарып чоңойткон балаң эле аялдарына жалынып турса, кыйын эле экен. Кыйын экен бул. Кал жеңе, байкадыңызбы? Эмнени? Азыр эле айттык го, мисал кылып. Алдыңызга монт эле коюп бердим го. Байкабай калдыңызбы? Эмнени? Ну ладно, кийин айтып берем. Всё, чөйрөмө курсам ток. Кеттим мен. Тамак. Каяка? Жумушка. Понттор көп, понттор. Эмне понт? Понтуң эмне? Жумуш деп кой, жумуш. Понт деген жумуш. Ай бала, сен мындай көчөгө чыгып алып эле, анан ары бери басканыңды эле жумуш дей берет экенсиң. Апа, аз заман ушундай болуп калган азыр. Ошондо понт, жумуш, понт. Мен кеттим. Окуп атасызбы? О, Ушундай. Ичебиз. Тамагар сон болуптур. Кандайсыз, апам?
Жакшы уктап турдуңузбу? Жакшы. Жакшы. Саамбы? Эртең мен сизге чай берип коеюн дедим, апа. Ой, жашы өзгөрөйүн деп калган го. Кандай ишим, апа? Жакшы айлана. Чай берейинби сизге? Жеңе, сиз берип атасызбы? Кел чай ич. Жок, анда мен жумушка бара берейинчи. Кой, бир чын чай ичип алууна барбайсыңбы? Чоң апа, мен жумушка кечигип атам, бара берейинчи. Мейли анда, мейли, барабыз. Жеңе, нели башкачалыкты алып айтам деп ком. Манас, ишне эртерээк турса болбойбу? Түшкө чейин да уктай берсиңби? Жеңе, койңузчу. Эмне күлөсүң? Жеңе, койңузчу. Жеңе, эч нерсе жок бе? Алло, Сакиш. Мага эмне эч нерсе жок бе жеңеңге? Мен сага канча жолу айтам эй. Мага алып кой деп. Не кылайын жумушта болсоң? Мен эмне ачка кетемби мен? Я? Жеңем? Сен кызыксың жеңеме мен кантип айтам тамак жасап бер деп. Тамак бер деп. Сакиш, давай. Мага тамак алып койсоң Анда эртең менен эрте туруп жасап кет. Кетип атканда. Же кечки тамактан алып кой да. Давай. Жеңе. Жеңе. Сабыр кылың сен, болду. Манас, ишине корону тазалап жыйнап койсоң болот да. Карачы, могу эмне дейт? Же сага обязательно айтыш керекпи? Үйдө эркек барбы, жокпу? Жеңе, алдыңызда турам го мен. Манас, ишине огородду карачы, жерди. Казып, тазалап, отургузуп койсоң болот да бир нерсени. Жеңе, коюңузчу. Мен сиздин көзүңүзгө мучирин көрүп атам. Эркек деген кичине корону карайт, Манас. Аяк-биякты жыйнап коюш керек. Жеңе. Жеңе, коюңуз сизге жарашпайт экен мындай. Эмне жарашпайт экен? Момундай келин болгон жарашпайт экен. Кандай момундай? Күзгүдөн көрдүңүзбү, аман күлкүлүү көрүнүп атасыз. Силерге өзү эмне кылган жагат? Эмне кылбасам да жарашпайт экен. Жеңе, жарашпасачы, жараштырыш керек. Жакпаса, жагыш керек. Вот. Манас. Кээде жакса да, жакпаса да кылыш керек ишти. Жеңе, сиздин ушунчалык жаккыңыз келип атабы? Жүрүңүз анда мага тамак жасап берсеңиз, мен сизди күндө бекер реклама кылып турам. Жүрүңүз басыңыз. Койчу, Манас. Биякты жыйнап бүтөйүн, анан жасап берем. Түш керек. Жеңе, биякты мен жыйнап коем азыр. Качан? Буйругаңды жыйнайм да, жеңе. Манас, койчу. Сен өлсөң дагы жыйнамайсың үйдө. Тамак жасап бериңиз мага. Эмне кылып жүрөсүң бул жерде? Сен эмне кылып жүрөсүң биякта? Коро жыйнап атам, апа. Мына бир корону жыйнап тазалап койбойсуң. Өзү жыйнайм деп атсам, эмне кылайын апа? Эми чачылып жатса жыйнайм дейт да. Ушу Санжар экөөңөрдү жалжаңдатып эле койсо. Санжар байкеме жетиш каяктаган жеңе? Сен Санжар байкемден да ашып кеттиң го. Бас жүр. Ташта.
Келдиңби Сайкал? Келдим, кандайсыздар? Кел кызым, кел. Жеңе, үйлөрдү сонун кылып жыйнап койгон турбайсызбы? Тамактан жасап койдум. Уф, рахмат. Эстик эмес. А то жумуштан кечке келип, кара үйлөр жыйнап, тамак кылып чарчап калчумун. Кыял бүгүн аябагандай жакшы келин болуп атат. Чачылып жаткан короңорду да жыйлап койду. Ошода Манаска эмне болгон десем, көрсө жеңем жыйнап аткан турбайбы? Сайкал, өр Манасты да чакырып келчи, бирге чай ичелик. Тамак пишти. Азыр, анда кийим алмаштырып чыгайын. Yeah.